18 май эл аралык музей күнү. Бул максатта Кыргыз улуттук Манас-Ордо комплексинде музей түнү белгиленип жатат. Кыргыздын тарыхынан тарта үрп-адат каада салттары бул жерде тирүү кармандар аркылуу чагылдырылууда. Жылда өтүүчү бул самалка жаш окуучулардан тарта улуу муундун өкүлдөрү Кыргыздын бай тарых, улуу мурасы менен таанышуу үчүн келишти. Алгач конокторго чакан концерттик программа тартууланып, андан соң Кыргыз улуттук Манас-Ордо комплексинде ар тараптуу колдоо көрсөткөн кызматкерлер ардак грамоталар менен сыйланышты. Музей десе жөн эле бир жыгачтан туруп калбайт. Ушу музейдин ичинде бизде териден жасалганбы, чүпүрөктөн жасалганбы, жыгачтан жасалганбы, темирден жасалганбы, сөйөктөн жасалганбы бир топ экспонаттар бар. Мына салыштырып көрө турган болсок, үйүбүздөгү эле жөнөкөй бир кийим кетип, кечени сактай албай, бүргөгө жегизип, жолубузду чиртип жок кылып атпайбызбы? Бирок андай нерсе бизде жок. Биз болгонун болгондой сактап, жаңырганын жаңыртып, элдин жардамы менен сырттан ушу тарыхыбызга, Кыргыздын каада салтына такталып, даналанып калган экспонаттарды чогултуп, ошонун баардыгын өзүнүн эсебибизге киргизип, ошонун баардыгын өзүбүздүн фондубузга кеңейтип келебиз. Андан соң көрүүчүлөр Кыргыздын байыркы кол өнөрчүлүгү, андагы колдонулган курал жарактар менен жакындан таанышты. Музейге кирери менен меймандарды Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине карата даярдалып, анын элеси чагылдырылган көргөзмөгө күбө болуп, Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестиндеги Даниярдын монологу чагылдырылды. Кеч кирип калган. Бир убакта ар көздө суу кечип өткөн эки кишини кокус көрө калдым. Алардын Данияр менен Жамиля экенин мен дароо түшүндүм. Көрөнгөлүү санжырабызды чагылдырууда Капар Медетбеков атындагы Талас областык драма театрынын артисттери дагы четте калбай, өз салымдарын кошууда. Жалпы музей кызматкерлерин, жалпы кыргыз элин, жалпы дүйнөлүк элдерди куттуктаймын. Анткени музей биздин түпкүлүгүбүз, кандай болгонубуз, тарыхыбыз, цивилизациябыз, кайсы дооруда кандай элдер жашаган, ушуну өзүңүздөр билмек улуттук Манас-Ордо комплексинде бүгүн уюштуруп атабыз. Бул жерге уюштуруубуздун максаты ушул күнү Кыргыздын унутта калып бараткан каада салттары, мисалы топташ оюндары, ордо оюндары көп ойнолбой калды. Хан талама оюндары ошолорду жаш муундарга телеге чечмелеп, ошону калтыруу максатын көздөп, атайын ушундай кечки музей уюштурдук. Тарых кармандары Кыргыздын салт санасы, улуттук оюндарын көргөзүп, күнүмдүк турмушта адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин түшүндүрүп, алардын философиялык терең маанисин чечмелеп беришти. Жылдагыдан башкачараак форматта өткөздүк. Себеп дегенде улуттук көрөнгөлөрдү көргөзүү максатында биз ушул балдарыбыз менен сөз кылдык. Мына бул сол тарабыбызда атайын балдарыбыз менен жомок айтылды. Ал эми тиги тарабыбызда топташ ойнолуп, топташтын кандай бизге керектүүлүгүн көрсөтө алды. Себеп дегенде топташ кыздын колун ийкемге келтирген, баягы күрмөлөрдү жакшы тиккен, төшөктөрдү тиккен, колдору ийкемге келсин деген кыяста топташты ойнотулган. Анын маанисин бердик. Аны менен тышкары баланы бешикке бөлөө тууралуу диарамасында Манастын төрөлүшүндө атайын ушуну чагылдырып бердик. Музейдеги түн окуучулар үчүн абдан кызык болду. Өзгөчө алардын басымдуу бөлүгүн Кыргыздын илгерки кол өнөрчүлүгү таң калтырды. Ата-бабалардын басып өткөн жолун билүү жана мындай жайларга байма-бай келип, тарыхты унутта калтырбай жайылтуу азыркы муундун бирден бир милдеттеринен дешет иш-чаранын катышуучулары. Эң мыкты деңгээлде өттү деп ойлойм. Биз үчүн абдан кызыктуу болуп жатат. Бул музейге, музейдин ичи менен таанышуу, көптөгөн жаңы нерселерди өзүм үйрөндүм. Кыргыздын тарыхы жөнүндө, салты жөнүндө көп нерсени билдим. Аябай пайдалуу болду. Мага өзгөчө кызык болгону бул жерде Кыргыздын кол өнөрчүлүгү болду. Мен ойлоно берчим, ушинтип кантип жашашат же эч кандай инструмент жок болсо кандай болот депчи. Ал нерсенин баарына жооп алдым. Байыркы шаймандар менен да тааныша алдым. Кыргыз болгондон кийин тарыхты билиш керек. Бизди ошол сактап турган дал ушул биздин тарыхыбыз. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир кыргыз баласы, кыргыз кызы ушул тарыхты билсе, Манасты билсе, бул жакшы нерсе да. Тарых ар бир улутту кармап турган терең тамыр сыяктуу, анын жайылуусуна салым кошуу зарыл. Саймок Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас району.